Саламатсыздарбы коллегалар. Эрлан Кукулов, Ынтымак партиясы. Коллегалар, могу жерде сөздөр чыгып атат да, жардамчылар боюнча, ак үйдүн ремонту боюнча, жана ошондой эле башка столовый боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовый жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могу жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жоктоп атасыңар да. Кабинеттериңердин ключун ала албай турсуңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин ключуңарды албай алса, ким күнөөлүү мындан? Алгыла ключуңарды. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мындай суроолоруңарды токтоткула жанакы. Биз мындай машина керек эле, анан мындай машинасы жок иштеген. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз процедурный биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу. Өгөй балдар болот, өз балдар болот. Муну кулагыбызга күмүш сырга катарында илип алышыбыз керек. Канчалык кооз айтпайлы ушундай мамиле болот. Муну азыркы бийликте отургандар деле жарыя кылышпадыбы? Бизди колдогондор менен гана сүйлөшөбүз, калгандары менен сүйлөшпөй эле коебуз деп. Ошондуктан биздин ордубуз кандай болот, бизге кандай мамиле жасалат, дал биздин өзүбүздөн көз каранды болот. Ийилип куп деп турган болсок, бизди киши катарында көрбөйт. Бул бир. Экинчиси, оптимизация деген сөз абдан жакшы сөз. Оптимизация кылсак, биз президенттен баштап бардыгын оптимизация кылышыбыз керек. Конституцияда так көрсөтүлгөн. Аткаруу бийлигинин башында турат деп турат. Президент аткаруу бийлигинин башында турат дейт. Министрлер кабинетинин төрагасы деген түшүнүк жок. Баарына жеке өзүм жооп берем деген. Жооп берилиши керек. Оптимизация, урматтуу коллегалар, ушул жерден башталат. Эгерде биз бирөөнү жакшы көрөбүз, жаман көрөбүз бага карабастан, конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын так сактаган болсок, биз өзүбүздүн алдыбызда абийирибиз таза болот. Ушул жол менен барабыз. Жогорку, эгерде мен төрага болуп калсам, жогорку кеңештин ар бир депутатына калыс мамиле жасабай турган болсоң, анда сен төрагалык милдетти да аткара албайсың, киши катарында дагы жигит болуп эсептелбейсиң. Айттым го жана, балапанды алам деген мышыктан кандай коруган болсо, 90 депутатты ошондой коруй алган азамат болуш керек. Материалдык, каражаттык, мына ушул маселелердин баарын айтып атат, биз оптимизация жасап атабыз деп. Кабинетте кирип көрүңүздөр, кээ бир азаматтар мен алып келип койгонмун, өзүм алып кетем деп, эмеректерди да көтөрүп чыгып кеттир. Кээ бир жерлерге кирип көрүп атасыздар, киши кире албайт. Аны 3 күн тазалап жууш керек. Аман эле болуптур да, ушундай иштеп аткан нерседе аман эле болгон жогорку кеңеш экен. Ушул ак үйдүн ичи ошондой болуп аткандан кийин Кыргызстанды жөн эле коюш керек. Дастан мырза, мен ар бириңиздердин укугуңуздарды коргогонго даярмын. Рахмат. Рахмат. Уақытым бар эле. Тураган фонд бар да, 30 миллион. Ушул чыгашасы ачык болот деп убадан бере аласызбы? Төраганын фондун мен төрага болуп жүргөндө комитеттин төрагалары менен, фракциянын жетекчилери менен бүт баарын макулдашып, ар биринин чечими менен чогуу чечиш элекпиз. Бул бир. Оптимизация деп коюп турдагы, кече мына 6-чакырылыштагы депутаттар бюджетти кабыл алганда 2 миллиард 800 миллион сом президенттин фондуна бериптир, кандай кааласа өзү билет экен. Мына ушул 2 миллиард 800 миллион сомду бир жигит каалагандай калчайт деп добуш берген азаматтарды карап көрүш керек. Эмне үчүн ушундай кылып бардыңар? Бул не деген каражат? Мунун баарын эсебин чыгарып көрдүк биз. Ага канча мектеп курса болот, канча бала бакча курса болот, дагы канча имараттарды курса болот. Жеке инсандын колуна жоопкерчиликсиз 2 миллиард 800 миллион сомду колдонгонго уруксат берген жогорку кеңеш аман болушубуз керек, туугандар. А мен сиздерге убада берем. 30 миллион болобу, 3 миллион болобу, 3 сом болобу, анын баары сиздердин алдыңыздарда чогуу чечиле турган маселе болот. Дастан Далбаевич, бүт аяктадыңызбы? Жок, акыркы суроом бар. Талант Турдумаш ошол суроого жооп берсе, акыркы анан болот.
фонд боюнча атайын комиссия бар. Коллегиалдуу чечилет. Ар бир фракциядан ошол жерге өкүлдөрү болот. Албетте фондду жалгыз бир адам чечүү тура эмес. Буга чейин ушундай болуп келген, мындан кийин да ушундай болот. Биз бүгүн мандатты алып сүйүнүп жатабыз, а бирок ошол эле кезде жогорку кеңештин кызматкерлер кайгырып жашат да. Азыр кризис учурунда оптимизация деп көбүнчөсү жумуштан кетет. Вот ушул кызматкерлердин тагдыры кандай болот? Чындыгында көп эле мага келип атышат. Мен дагы ошол суроого жоопту таба элекмин. Вот ошон үчүн сизге ушундай суроону берип атам. Силерге. Рахмат. Кийинки сөз Жок, суроо болбоду. Акыркы бул. Биз тилекке каршы соңку мезгилдерде ушундай принципке өтүп алдык. Өзүмдүкү болсун деген принципке өтүп алдык. Карап көргүлө. Кайсы партия келет, мектептин шыпыргычынан бери ошондон алмаштырып чыгат. Жогорку кеңештеги иштеп аткан кишилердин, эгерде жогорку кеңеште чындап туура иштеп аткан инсандар 3 жыл, 5 жыл иштеген кишилер болгон болсо, алар алтынга тете инсандар болот. Алар Кыргызстандын, кыргыз кесипкөйлөрүнүн алтын фондуна айланышы керек. Тилекке каршы кимибиз келсе кыргытырып, өзүбүздүкүн алып келип, ал жазалабы, жазалбайбы, билеби, билбейби, алмаштырып олтурушуга келдик. Аппаратты ушундай кылыш керек. Талап бирөө гана болот. Мыйзамды мыкты билесиңби? Өз ишиңе мыкты мамиле жасайсыңбы? Өз ишиңдин адисисиңби? Ким болсоң ошол бол. Биз бүтүн Кыргызстанбыз. Кайсы партиянын мүчөсү болсоң ошонуку бол. Бизге иштин натыйжасы керек. Инсандын кайсы партияда экендиги эмес. Мына ушундай принцип менен иштешибиз керек. Натыйжада туугандар. Барыңыздар билесиздер. Мыкты колунан бирдеме келе турган жигиттерибиздин кыздарыбыз бүтүндөй Кыргызстанды таштап, бөтөн жака чыгып кетип, жалаң кимдер калып атканын көрүп атасыздар. Дастан мырза, Кудай буйрса, биз өзүнчө парламент мектебин куруп, парламент мектебинен ушул аппараттагы иштеп аткандардын, адискөй инсандарды, мына Сатынды Дүйшөнүн мен жакшы билем аябай. Качандан бери келаткан киши. Эгер ушул киши парламенттин мектебинен аппаратка келген кишилерди ушу кишинин кол астынан өткөргөн болсо, анда ар бириңиздер жыргап, жеңил иштегенге шарт түзүлмөк. Рахмат. Саламатсыздарбы, коллегалар. Эрлан Кукулов, Ынтымак партиясы. Коллегалар, могул жерде сөздөр чыгып атат да, жардамчылар боюнча, ак үйдүн ремонту боюнча, жана ошондой эле башка столовый боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовый жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могул жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жоктоп атасыңар да. Кабинеттериңердин ключун ала албай турсуңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин ключуңарды албайсыздар, ким күнөөлүү мындан? Алгыла ключуңарды. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мондай суроолоруңарды токтоткула жанакы. Биз мындай машина керек эле, анан мындай машинасы жок иштегем. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз процедурный биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу. Свой среди чужих, чужой среди своих деген. Неме, биз вообще иштейбизби? Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керек биз суроолорду. Каяка шашып атасыңар? Ар дайым эле шашып жүрөсүңөр. Надир айым, силер эмне мындай акчанын, билим берүү министрлиги да? Силер эмне мындай акчанын несисиңер силер? Каяка кетиресиңер мынча акчаны, айланайын. Ата энелерден деле аласыңар. Экзаменге акча чогултасыңар, тряпкаңарга акча чогултасыңар, тиги бул ремонт. Надир айым мага бары келет. Мен сизге көрсөтүп берем бирден, ачыпчы. Дагы кредит аласыңар, грант аласыңар. Силер эмне кыласыңар анча акчаны? Каяка кетиресиңер? Силер негизи бир мындай чогулуп бир иштейсиңерби же ушинтип эле жүрө бересиңер? Мен могул жерде отурганыма 3 жылдан ашып калды. Силердин кредиттериңер менен эле отурам ушул жердечи. Уят да билим берүү министрлиги, силерге бул уят эле нерсе. Мен медицина тармагына ушунча акча керек болуш мүмкүн, силерге кетип аткан акчачы, бирок силерге эмес. Силер жөн эле окуу жайсыңар силер.
суроого жооп бербей эле болот. Силер жөн эле окуясыңар, силер жөн эле балдарды окутасыңар. Силер алардын бөйрөктөрүн алмаштырбайсыңар, жүрөктөрүн алмаштырбайсыңар силер. Дары алып бербейсиңер ал балдарга. Жөн эле окутасыңар. Акчаны болсо миллиондоп аласыңар. Бизге срочно керек болот, бизге грант керек болот, бизге азыр кредит бериш керек болот, биз могу жерибиз токтоп калгантат. Же сапатыңар өзгөрдү. Билим берүү сапатыңар өзгөрдү. Ушунча акча алдыңар 3,5 жылдан бери. Мен ушул жерде жүргөндөн бери. Биз айтпаганда ким айтат силерге? Же ата-энелерди кабыл алып атасыңарбы силер? Канча неме? Мен суроомо жооп берип коюңузчу. Канча зам министр бар министрликте? Жоқ, сіз эме, сізге жооп берет. Процедурный бул, кагаз. Процедурный эмес, бул жөн эле суроо, жооп бере бериңиз. Канча? Жооп бербейт. Эмнеге жооп берет экен? Жооп бербеңиз, эме. Төрт кагаз зам жүзүнө жооп бар. бересиз. Добуш бүттү уже, өткөрдүңөр, болду, суроо бербейбиз билим берүү министрлигине. Депутаттар, коллегалар. Өтө элек азыр биз деген. Мен суроо бербей элем, мен деген процедурный өзүмдүн сөзүмдү айтканга укугум бар, ошол укугумду мен колдонуп атам. Эмне себептен айткан силер мага суроо бердиртпейсиңер ушундай? Ар дайым кыскартасыңар, азайтасыңар, кетиресиңер. Эптеп добуш бересиңер. А булар болсо миллиондорду жеп атат да, каяка кетип атканы белгисиз. Силерге ошол укук берилген суроолорго кайталап бересиңер, кайталап бергиле. Каяка шашасыңар? Биринчи микрофон. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, сизге мен коллегалар деген сөзүм жакпай калды окшойт. Анан биз унчукпай эле отура берели. Биринчиден, экинчиден вице-спикерлер силер бир аз мындай биз силерди эмнеге шайлаганыбызды унутуп калдыңар окшойт. Ушу мен коллегалар деп койсом эле ушинтип чыга каласыңар ортогочу. Коллегалар деп сүйлөгүлө, могу жерде өкмөт келет дагы эмне гана сөздөрдү айтпайт бизге. Эмне ошондо сүйлөйсүңөр? Мен айтып атам. Мен жооп сураган жокмун. Мен процедурныйдамын. Эмнеге ошондо сүйлөйсүңөр? Анан туруп мындай актуальный нерсени айтыш керек да, эмне унчукпай эле отура берели ушул жерде. Добушту мындай большинством чечти, көбүнчө неме добуш менен чечип алдык депчи. Мисалы мен суроо беришим керек болчу. Бере албайм мен, айткан силер көпсүңөр чындап эле. Жок, мындай тамаша сөздөр, конечно, силерге азыр тамаша сөзүңөр көп, силердин жумушуңар да көп. Силер азыр түштө жумушуңарды бүтүрүп туруп кетишиңер керек. Мен түшүнүп атам силердичи. Жок, мен түшүнүп атам силерди. Анда мен сүйлөгөндө, эгер жакпаса, анда мен сүйлөгөндө мындай угуп эле отуруп бергиле, анткени силер сүйлөп атканда мен угуп отуруп берип атам. Бирок биз суроолорду беришибиз керек. Туугандар, коллегалар. Кайталанып атабы, кайталанбай элеби? Эмне болуп атат? Биз суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн сайлаган силерди. Ошону унутпооңарды эле суранып атам мен силерденчи. Рахмат. Мындай да депутаттар суроолорду берип атышат. Эми биздин коллегабыз чыгып сунушун берди. Сунушу өтүп кетти, эмне кылалы анан? Эми бул бир коллегиальный орган болгондон кийин большинство менен эмне дейсиң? Азыр эме бүтүнчү сүйлөшөбүз азыр.